Эми азыркы иштеп аткан баш мыйзамдын 114 беренесинде азыркы иштеп аткан конституцияга өзгөртүү киргизүүнүн өзүнүн жол жобосу бар. Ошол бузулду. Экинчиден, биринчиден элден сураш керек болчу. Башкаруунун кайсы формасын тандап алабыз. Азыркы конституция менен эле жашай беребизби же мындан ары башка конституция менен жашайбызбы? Ошол маселе биринчи элге коюлуш керек болчу. Референдум жарыяланып, менин оюмда. Анан эл өзүнүн пикирин айтмак. Башкаруунун кайсы формасын тандайбыз десе, ошого добуш берсе, андан кийин конституциялык кеңешме түзүлүп, ага коомдогу ар түрдүү күчтөр киргизилип, анан ошонун негизинде ошо жерден конституция жазылып, анан жакшылап талкууланып, ийленип туруп, андан кийин кабыл алыныш керек. Пикириңизге рахмат.